Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыс жакында биздин мекендештер, баарыңыздарга салам. 18 июль Карагандада Абадан FC турниринде беттеш өткөргөн биздин Кыргыздын 3 эр жигити баатырлары ушул элибиздин алдында өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирип коелу деп атайын мына олтурат. Четинен тааныштырсак, оң жагыбызда олтурган Жөрөк деген агабыз өзүнүн улуту өзбек болсо дагы кыргыз үчүн күйүп пушкан чыныгы патриот эр жигит. Ортодогу биздин Кайрат өтө жаш мушкер. Бул Кайраттын жашы болгону 19га чыкты. Бүгүн 18 июль күнү туулган күнүндө белек кылып кыргыз элибизди куттуктайм деди эле, жеңиш тартуулап. Бирок тилекке каршы Аллахтын буйругу, туз насиби биз жакка тартып калган жок. Себеп дегенде Кайраттын келечеги алдыда, эки жанында отурган агалардын жашына барганча бул кыргыз элибизге көптөгөн ийгиликтерди алып келе турган жигит. Сол жагыбызда олтурган Жакып деген эр жигит бүгүнкү беттеште жеңиш алып келди. Бул да Кыргыздын эр жигити 84 килограмм салмакта беттеш өткөрөт. Ушул 3 эр жигитибиз мынакей сиздердин алдыңыздарда кыргыз элибизге кайрылып өз ыраазычылыгын айтып келүү айтканы турат. Эң биринчи сөздө багы Кыргызда улууларын сыйлайт. Андыктан Жөрөк агабызга сөз берели. Ага, биринчиден жеңиш кут болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү беттеш кандай болду ага? Бүгүнкү белдеш жакшы болду. Колумуздан келгенче аракет кылдык. Иншаллах жетишке аракет кылып, иншаллах Кыргызстандын желегини жукарыларга көтөрдүк. Иншаллах bundan ham жукары жерлерде көтөрүшкө иншаллах колдон келгенче аракет кылабыз иншаллах. Чоң рахмат. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй кыргыз элим деп ар дайым жаны жана дили соккон Жөрөк агабыз. Бирок бүгүн Жөрөк агабыздын шердогун туура эмес айтып койду. 3-1 деп айтты. Чынында өзүңүз айтыңызчы, шердогуңуз кандай? 7-1 болду. 7-1. Буга чейин 6 жеңүү бар болчу, 1 жеңилүү ызасы бар болчу. Бүгүн ошо менен 7 болду, профессионалдык арасында. Чынында Жөрөк агабызды баса белгилеп кетели. Ош облусуна караштуу Жаңы Ноокат районунан болот. Район, ошол жакта өзүнүн машыктыруучусу жок. Жанында лапа кармап берген кишиси жок. Өзү машыгып ушинтип кыргыз үчүн күйүп пушат. Сол жагыбыздагы биздин мушкер, оор салмактагы мушкер, Кудайым буйруса мынакей дагы да жеңиш алып келди. Кудай буйруса көптөгөн чоң ийгиликтерди алып келе турган эр жигиттердин бири Жакып Тууганбаев. Жакып, жеңиш кут болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Баарыңыздарга биринчиден салам. Биз ушу Абадан FC'ге келип катышып, жеңиш болду. Ошо Бул жерде жигиттер үчөө бир мындай айтып сөз менен айтып алгыс бир жигиттер да, кулк мүнөздөр да бир укмушта. Бул агабыз мынакей машыктыруучусу жок болсо, Кайраттын туулган күнү болсо дагы келбей койбой, качып кетпей, туулган күнүн кафеде тоспой, же клубда, же жора жолдошторуна арасында тоспой, атайын кыргыз элиме жеңиш тартуулайын деген максат менен келген. Анысы карындай Жакып ата-энесине, апасына, атасына, бир туугандарына айтпай, чынын айтканда эч кимге айтпай бул беттешке качып жүрө бергенсиң. Ошондойбу Жакып? Ошону өзүң кененирээк айтып берчи. Биздин ата-энебиз урушат, эми бардык эле ата-энелер каршы урушат. Баласын эми барып мушташтап айтканга биздин ата-энебиз да урушат, катышпа деп. Биз аларды эми угушубуз керек, негизи кыргыз элибизге бир жардамын тийишибиз керек да, өзүбүздүн салымыбызды болсо да, кичине болсо да. Ошол ата-энемден кечирим сурайм, ушундай болсо. Бирок кубандырдың.
Кудайдын буйругу. Биз аракет кылдык. Кудай Таала берди да. Канчанчы жеңиш болду? Биздикине 4-чү жеңиш бул. Аврокалары кирелик да. Азамат, ийгилик. Дагы да жакшы жерлерде Кыргыздын байрагын көтөрүп жүрөр эле. Кайратка токтоло турган болсок, Кайрат Нурбай уулу. Кайрат мына ММАга мындайча айтканда профессионалдык беттештерди өткөрүп жүргөнүнө туура 1 жыл болду. Былтыр 18 июль күнү болуш керек, 20 июль күнү Нарын шаарында беттеш өткөрүп эң алгачкы жеңишин ошол жерде жеңди эле. Андан бери жакшы келип атат, Кудайым буйруса жеңиштердин үстүндө келип атат. Кайраттын бүгүнкү каршылашы дагы кыргыз мушкери эле. Бул спорт, Кайрат. Бирде жеңесиң, бирде жеңилесиң. Бирок Кайратыбыздын дагы өзүнүн оозунан сөзүн угайлы. Кайрат, беттеш туурасында айтчы, эми багы сырттан карап, кырдан карап, акыл айтып, же болбосо сын пикир айткан инсандар көп, оңой көрүнөт. Чынында Кайрат, мен баса белгилеп айтам, 2 раунд тең жакшы беттеш көргөздү. Кайраттын ордунда башка мушкер болсо, багынып жүрмөк, жер чабып жүрмөк. Бирок Кайрат андай кылган жок. Биз машыктыруучулар колдогон команда беттешти токтоттук. Кайрат аягына чейин беттешем дегенге карабай. Кайрат, беттеш кандай болду? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Кудай буйруса баары жакшы, иншалла. Мен азыр бүгүнкү күндө 19 жашка чыктым. 18 жаш менен кош айтышып. Иншалла, ушул 18 жашымда мен силерге кыргыз элине көптөгөн жеңиштерди тартууладым. Иншалла 19 жашымда мен жеңиш менен эмес болсом да, Аллах Таала мага жеңишти насип кылбаса деле, Кудайым Таала мага 19 жашты насип кылды. Иншалла, Кудайым буйруса силерге да келечекте иншалла көптөгөн жеңиштерди тартуулайм. Кыргыз элим бул жеңишке, бул күнгө биз аз мүнөттө даяр болуп калдык, даярдык аз болуп калды. Кудай насип кылган экен ушул жеңилүүнү. Жеңе турган адам жеңилүүнү да билиш керек. Туура. Мен эч качан өкүнбөйм, анткени мен жашмын. 19га жаңы чыктым бүгүн. Кудайым Таала кааласа, иншалла бүт жеңиштердин баары алдыда деп ишенем. Ушул жарык дүйнөгө алып келген мен апама чоң рахмат. Апам жок болсо мен бул жарыкты көрбөйт болчумун. Ушунча жер бетинде басып жүрбөйт болчумун. Ушул спорт аркылуу мен ушундай ага байкелер менен таанышып болуп, сиздердей адамдар менен жүрөм. Кудайга шүгүр. Ушул бойго жакшы даярдык болбой калды. Силерден кечирим сурайм, кыргыз элим. Ооба, ар бир сөздү өз учурунда айтпасаң сөз атасы өлөт дейт. Себеп дегенде маңдайгыстарда олтурган жигиттердин бардыгы карапайым адамдар. Мындай жокчулуктун үстүндө чоңойгон балдар. Байдын балдары же депутаттын балдары эмес. Бул айылда тыйкандын балдары. Жалаң кыйынчылыктын үстүндө жүргөн балдар. Мынакей, четинен айтайлы. Бардыгынын көйгөйлүү маселелери бар. Колдогон инсандар жок. Анысыгарындай Кайраттагы үйдүн жалгыз баласы. Кайратты да колдогон инсандар жок. Бир гана өзүнүн аман агайы колдоп келет, коштоп келет, финансы маселесинин бардыгын даярдап келет. Ушул олтурган 3 жигиттен мынакей алдын ала капельница алып, же болбосо дары-дармек ичип, витаминдерди ичип, бир гана спорт менен машыгып, жеңиштерге умтулуу жолунда машыкса, башкача беттештерди көргөзмөк. Себеп дегенде Кыргыздын эр жигиттери атка жайдак минип жүрө эле ушундай бийиктиктерди багындырып жүрөт. Мен айтат элем, бул жигиттер өзүнүн керт башы эмес, журт башын ойлогон эр азаматтар. Кандай болгон күндө да өйдө болобу, ылдый болобу, жеңилүү болобу, жеңиш болобу бири-бирибизди көтөрө билишибиз керек. Кудайым буйруса Кайрат келечек алдыда. Аллахым насип этсе көп жеңиштерге жетесиң. Андыктан урматтуу кадырлуу кыргыз элим, ушундай эр жигиттерибизди коргулбай колдоп алайлы. Бул жигиттерди колдосок, Кудайым буйруса көптөгөн мындан дагы чоң ийгиликтерди багындырмак. Анан 2 күндөн бери, 3 күндөн бери, 4 күндөн бери Карагандада жүрөбүз. Карагандада биздин мекендештер колдоо көргөзүп атат. Ушул мушкерлерге бүгүн дем күч берди.
ушу жигиттер дагы өз ыраазычылыгын агаларыбызга айтып коелук деп олтурушат. Сизден баштайбыз. Жүрөк байке. Бизди коллоп турган баары Кыргызстан элиге өз миннатдорчулугубузду билдиребиз. Барчасыга мына Карагандада ham бизге жардам берген байкелерге миннатдорчулугубузду билдиребиз. Рахмат, ушунчалык бизди тосуп алдылар. Колларынан келгенче жакшылык кылдылар. Алла өз ишлерин оңасын. Nimaki niyetlerim olsun, inşallah niyetlerin yetiler. Жакып. Барлық кыргыз элине рахмат ушу бизге ушу чын жүрөгүнөн өзүнүн ниетинен ушу жеңишти каалап өздөрү дуа кылгандарына жана бияктагы кыргыз бир туугандарыбызга байкелерибизге чоң рахмат биринчиден аларга. Биздин ушу спорт мейкиндеги каналына рахмат биринчиден. Ушул аркылуу бизди баардык жакта көрүп билип атат. Ушу Караганда шаарындагы кыргыз байкелери ушу спорт мейкиндеги канал аркылуу көрүп бизди жакшы тосуп алды, сыйлады, тамак ашын колунан келген баардыгын алып барып, турнири алыс жакта болчу, бирок ошол жакка чейин барып бизди колдоп, суусун алып берип, ушуну колдоп, ушунча казактын арасында бизге дем күч берип, кыргыз деп кыйгырып туруп, бизге жардам бергенине байкелерге чоң рахмат. Аллах разы болсун. Кайратчик, красавчик. Ушул чет жакта жүргөн кыргыз элине чоң рахмат. Ушу Караганда шаарына келгенден баштап бизде ушу кыргыз биякта кыргыз бир туугандарыбыз тосуп алды. Аллах таала сиздерге разы болсун. Бизде ошол өз жерибизде жүргөндөй эле жүрдүк бул жакта. Алыс жакта болсок дагы бизге келип колдоп, колдоосун көрсөтүп, тамак ашын берип, биз ушу Кыргызстанда жүргөндөй эле болдук. Кыргыз деп бизди колдоп, бул менин үкөм, бул биздин кыргыздар бир тууганбыз деп. Ошо сиздерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Ошол ойлоп биз көрдүк. Биз чет мамлекетте болсок да биз көчөдө калбайт экенбиз. Кыргыз эли бар экен, колдоо бар экен. Кыргыз болуп жаралганыбызга сүйүнүп жашай берели. Ошо кыргыз бир туугандарыбызга чоң рахмат, биз ошо жеп сыйлап тосуп алганда. Туура. Чоң рахмат. Мен дагы ушул спорт мейкиндеги көрсөтүүсүнүн автору катарында жана алып баруучусу катарында ушул мекендештерибизге терең таазим, ыраазычылык билдиребиз. Баарын бабыратып тосуп алды. Аллахым разы болсун, иштеринин берекеси болсун. Азыр дагы биз ушул 3 жигит, биз жалпы биздин команда машыктыруучулардын баардыгы Карагандада бир туугандарыбыздын ак өргөсүндө үйүндө отурабыз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшен Байұлы болдум. Эмки оодон көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кол булга койла.